Ибн Масуд риваят кылган хадисте Ибн Масуд айтат: Аллах жаман достон өткөн жаман махлук жараткан эмес дейт. Бүгүн биздин кээ-бир туугандарды, кээ-бир карындаштарды бузган нерсе бул чөйрө. Подружкасы, досу, шериги. Аллах Таала жаман достон өткөн жаман махлук жараткан эмес дейт. Анткени биз билебиз, эң жаман махлук бул бизди азгырган, бизди алдаган, алаксыткан шайтан. Ал бизди тозокко жетелейт. Бирок аузу биллахи минаш шайтанир ражим десек, шайтандан кутулабыз. Шайтан качат, бизге жолобой калат. А жаман дос аузу биллахи минаш шайтанир ражимди миллион жыл айтсаң дагы кетпейт. Досум барып келели, жүрө бер. Мына мен төлөйм, менде акча бар, мага шерик бол. Ушундайда таштап кетесиңби деп, жаман дос не кылбайт экен? Ажырабай коет. Муну биздин элибизде дагы акыл сөз бар. Шеригиң ала карга болсо, жемишиң бирдеме деген. Анткени мына ошо не ала карга дайым жаман жакка жетеле барат, жаман жактан азыктанат. Көпчүлүк туугандарыбыз, эжелерибиз ар кимге шылтоологонго көнүп калганбыз. Элдин баары эле жүрөт го. Мен эле көрүп калдыңарбы? Же мен элде эмесмин, мен бир жолук салынса, мен бир узун кийинсем, кайра чечинбеймин деп өзүн баатыр көрсөткөндөр бар. Эгер кыйын болсоң, анда кийин. Кээ бирөөлөр убактысы келгенде кийинебиз, убактысы келгенде намаз окуйбуз. Кудайым буйрса бизге мас калды дейт. Аз калган эмес, эчак убактысы болгон. Сага эчак эле өтүп кеткен. Мына ошол ар нерсени шылтоолоп, дагы деле кыска кийинип башка кылган, Кудай сактасын, бүгүн биздин коомчулукта көчөдөгү кээ бир кыздарды көрүп коркосун. Ушунчалык кыска кийингенден, ачык кийингенден, көкүрөгүн көрсөткөндөн. Ибн Аббас айтат: Ала урика имраатан мин ахлил жанна. Мен сага бейиштик аялды көрсөтөйүнбү дейт. Култу бала. Ооба, көрсөт дедим дейт. Кала хазигил мар'ату сауда, тетиги бараткан кара катын, кара аял, мана ошол бейиштик деди. Анткени бул аял ататин набия саллаллаху алейхи ва саллам ва калат, бул аял күндөрдүн биринде пайгамбарга келди дагы: инни усра, мен жанакындай талман бар, эпилепсиям бар, кармап калып, эсим ооп жыгыламын. Ва инни атакашаф, мына ошол жыгылган учурда уяттуу жерим ачылып калат, мойнум көрүнүп калат, путум көрүнүп калат, ошо жыгылганда өзүмдү билбестен акылымды жоготуп коем, я Расулалла дейт. Фадуллах али, Аллахка дуа кылсаң ушул оорунан айыгып кетсем, анткени мен жыгылган сайын мойнум, чачым көрүнүп, шерменде боло берем деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: иншити сабарти валакил жанна. Эгер кааласаң сабыр кыл, сага бейиш. Эгер кааласаң дуа кылам, Аллах шифа берет деди. Жанакы аял: асбиру я Расулалла. Сабыр кылам, шифа керек эмес. Макул, ошо эпилепсиямдан айыкпасам айыкпайын. Бирок бирок мен жыгылганда менин арызданганым оору эмес. Менин жалуум оору эмес. Ооруум оору бойдон кала берсин. Бирок Аллахка дуа кылсаң, мына ошол ооруум келип жыгылганда уяттуу жерим ачылбаса дейт. Акылын жоготкондо, эсин жоготкондо дагы уяттуу жерим ачылып калбаса деп, ошонусунан кыжалат болгон бут биздин ыймандуу сахаби аялдарыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кыл дейт. Андан кийин да эси ооп жыгылат эле дейт. Бирок бир да уяттуу жери, чачы, көкүрөгү башкасы көрүнбөйт эле дейт. Бүгүн акыл эстүүлөр башкалар, кантип булар ооруп калсам дагы ачылып калбайын, ооруп жыгылганда акылым жоготсом дагы чечинип калбайын деп корко турган болсо, ал эми бүгүнкү биздикилер акыл эсинин бардыгын кантип чечингенге жумшайт. Кайсыл салонго барсам көбүрөөк ачат, кайсыл салонго барсам көбүрөөк көргөзүп коет, кайсыл салонго барсам эркектердин баары мени көбүрөөк карайт деп, кайрадан булар жабынуудун аргасын издеп пайгамбарга арызданып барса, биздикилер салонго ачылуунун, көргөзүүнүн аргасын издеп, мына ошол акчасын кетирип, башкасын кетирип, өзүн реклама кылгысы келгендер бар. Кудай сактасын. Бүгүнкү биздин коомчулуктагы жеке эле мен эмес көчөдө жүргөн, мына баардыгыңыздар көчөдөн сырттан келдиңиздер. Чындыгында биздин мектеп окуучуларынын формасы болсун, кечегине бүтүрүү кечедеги кыздарыбыздын формасы болсун, мектепти бүтүп атам дегени бар, университетти бүтүп атам дегени бар. Же болбосо мына ошол биздин келин кыздардын, кээде балдарыбыз келин алат, кыздарыбыз турмушка чыгып атат. Жана той кечесинде фатасы дейбиз, заксындагы көйнөктөрү башкасы, белин көргөзүп башка кылып. Мунун баардыгы акылга сыйбайт. Кээде коркосун, кээде мына ошол бар жокко жеткен акылым мына ошолордун ошентип кийингенине жетпейт.
Кээ бир кыздарыбыз бүгүн шортик менен кыска юбка менен көчөгө чыкканын көрүп, Кудай сактасын деп жакаңды кармайсың. Жогоруда мен айткан мына ошол мусулмандын кыздары, атасы мусулман, катарда намазда отурат, мечитте отуруп, апасы мусулман, бирок тилекке каршы тиги кыздардын кийингени аябай өкүнүчтүү, аябай коркунучтуу. Улуу сөздө уят жок. Мына ошол кээ бир кыздарыбыздын бүгүн кыска юбка менен, шортик менен, көкүрөгүн көргөзүп, башка кылып, чачын кызылга, сарыга боеп жүргөнүн көрүп, кээ бир ыймандуу аялдар түндө күйөөсү менен төшөктө да антип кийинбейт. Бирок биздикилер ыңгайсыз болбостон, кыжалат болбостон, ошол менин карындашым, же сенин карындашың. Кээ бир ошол биздин көчөдөгү, биздин коомдогу кыздардын мектепке кийип барып аткан, университетке кийип барып аткан, ЗАГСка кийип чыгып аткан кийимин көпчүлүк ыймандуумун деген аялдар түндө төшөктө кийбейт. Тилекке каршы мына ошондон коркпостон, ойлонбостон. Мен эркек башым менен кээде спортивный башка кийингенде көзүмө очко тагып ала турган болдум. Азырчы дамыламын, спортивкачан жүрөт, футболкачан жүрөт, чыпташкан футболка кийип аптыр дебесин деп. Анан аял кишилердин ушинтип бир кыска кийгени, башка кылганы бул мына ошол биздин уятты жоготконубуз. Эгер адамдан уят кетсе бардыгы кетет, уят келсе баары келет деп. Мына ошол дүйнөдөгү эң кыска хутбаны, баянды, хутба, баян деп мага окшоп жарым саат, 1 саат лекция окуган адам да айтат. Дүйнөдөгү эң кыска хутбаны тунистик Мухаммад Фадыл деген алым айткан экен. Ал киши мага окшоп 1 саат лекция окубастан хутбага чыгып жума намазга чыкканда, биздин устаздар дагы бардыгы жума намаздан алдын 1 саат сүйлөйт. Даватчыларыбыз шам намазда башкада шам баян айтып 20 мүнөт, жарым саат сүйлөйт. Бирок ал тунистик Мухаммад Фадыл хутбага чыкканда, мына ошол мечит элинде кайрылып туруп, бир ооз сөз менен жыйынтыктаган дейт. Эң кыска хутбаны ушул киши айткан экен. Ал кишинин айткан эң кыска хутбасы: аялдарыңар жылаңаш жүргөндө ибадатыңардын берекеси болбойт дептир. Ушул сөздү айтып хутбаны жыйыштырган дейт. Чыккан, урматтуу жамаат, жумада турасыңар, айт намазда турасыңар, мечитте отуруп турасыңар. Менин айтарым, туура жүр, түз жүр, башка эмес. Аялдарың, кыздарың жылаңач болсо, ибадатыңдын берекеси жок деп токтотту дейт. Аялдарың жылаңач болсо, ибадатыңдын берекеси жок деген сөздүн мааниси: аялың жылаңач болсо, намазың бекер. Кызың жылаңач болсо, орозоң бекер. Керилиң жылаңач болсо, жоолугу жок болсо, шымчан болсо, жана мен айткан шортикчен болсо, бүгүнкүдөй жума намазга келип, катар толтурганың бекер деген сөз. Кудай сактасын. Эң кыска хутбаны айтыптыр. Ал кыска хутбасы: таксырым, даватка чыкканыңды, намаз окуганыңды, мешитке каттаганыңды, допу кийгениң, салла кийгениң токтот дагы, кызыңдын формасына көңүл бур. Түнү менен уктабай окуган тахажжутуңдун берекеси жок эгер кызың жылаңач болсо дептир. Эгер келиниң жылаңач боло турган болсо дептир.